Салам достор, бүгүнкү видео ушу капельный лента боюнча тартып коеюн дедим. Бая билгендер да бар, билбегендер да бар да жаңы баштагандар. Мына бул жөөк 50 метр да меники. Капельный лентанын 1 метр 2 сом 50 тыйын 3 сом. Ошонун тегерегинде. Вот допустим 50 метрди эсептесек 150 сомго айланып атат да 3 сомдон эсептесек эгерде. Андай лентадан менде экөө. Значит, бул жерде 300 сом жатат деген сөз. Анан бул лентаны колдонуп атканда негизи айтат го, срок службы 2 жыл депчи. Анан биринчи жылы тартканда деле жанагындай иненин көзүндөй болгон тешикчеден эле суулар атып жүдөтө берет да, ошол маалда ошол жерлерди изолента менен эле ороп койсоңор болот. Ал эми фриза менен жүргөндө жанагындай айрылып кетет же болбосо дагы бир себептерден суу аябай көп мындай чыгып аткан болсо, ал жерди жөн эле мындай ремонтник менен оңдоп койсоңор болот да. Бунун баасы 15 сом. Эми бул целый лентаны алмаштырып чыккандан көрө, бул менен алмаштырып койгон мындай арзаныраак түшүп атабы дейм да. Ошого билбегендер болсо, ушундай ремонтникти алгыла дагы оңдоп койгула. Мен эми бүгүн мисалы үчүн 50 метр келди дагы малина. Бул жерден бүтүп атат да. Анан бүткөндөн кийин бул жерге башка бир культура отургузуп атам да. Мына, байкасаңар. Анан мен ушул малинанын ичкен лентасы менен эле алып келип туруп, бул жерге жеткизиш керек эле. Мурда расчетум тет жерден эле бүтүп калмак да. Ошол жерге улап атам да. Жаңы лентанын узунунан тартып келбейчи. Мына бул жерден мындай кылып коштум. Кошуп туруп көрүнүп атат да. И дальше тет жерге алып барып коем да. Ал жердеги культурам дагы ошол жерден суу иче берет. Анан башын байлап койсоңор деле болот. Мурда башкача заглушка кылчу элек. Напор күчтүү болгондо бул чыгып кетип же ленталар жылганда баягындай болот. Андан көрө эң эле оңой жолу ушундай ороп туруп катуу тартып койсоңор ушундай суу чыкпай калат экен да. Анан если кийин улайм дейт турган болсоңор, мына түз жеринен бычак менен тарс кестиңер. Бул ремонтникти тактыңар и дальше улап кетесиңер. Ошол менен бөлүшүп коеюн дедим. Бул деле болсо лайфхакка киреби, ушу билбегендер үчүн бир аз пайдасы тиеби деген ойдо тартып жаткан кезим.